Урматтуу көрөрмандар, дагы бир кыргыз балбаны катышып жаткан жарым финалдык күрөштү көрүүгө чакырабыз. 65 кг салмак чембирдикте Алибек Осмонов биринчи бөлүктүн жыйынты боюнча 2-1 эсебинде алдыда. Алибек Осмоновдун атаандашы Агустин Алехандро бул Аргентина өлкөсүнүн өкүлү. Эгерде Алибек Осмонов финалга чыга турган болсо, ошондой эле Икромжон Хажимурадовго дагы мүмкүнчүлүк берет. Андан ары көңүл жубатчу беттеши өткөрүүгө. Ал эми атаандашы Агустин Алехандро жөнүндө сөз кыла турган болсок, Дестрибац. Азыр кайрадан 2 упайды тарттырып жиберди. Каптал калысы бул жерде упай жок экендигин көрсөтүүдө. Демек тайм-аут азыр. Тайм-аут бул жерде Алибек Осмонов бир аз жаракат алып калгандай. Каптал калысы эми гана Дестрибацка 2 упай бергенге макул болду. Аргентиналык балбан учурдагы Пан Америка чемпионатынын коло байге ээси. Ибрагим Мустафа турниринде 9-орун, Загреб Open турниринде 10-орун делеген. Демек, эгерде бүгүн финалга чыга турган болсо, Агустин Алехандро бул анын карьерасындагы чоң жеңиштердин бири болот. Былтыр дүйнө чемпионатында 14-орун делеген. Пан Америка чемпионаттарынын 2 жолку коло байге ээси. Жаштар арасында Пан Америка мелдештеринин жеңүүчүсү. Алибек Осмонов эми алдыга барыш керек. 1 упай артта экендигин ал жакшы түшүнүүдө. Агустин Алехандро Дестрибац да өтө тарамыш экендиги байкалды буга чейинки беттешинде. Ал азербайжандык Али Арахимзаданы 3-1 эсебинде утуп алгандыгын көрдүк. Сенсация десек болот. Азербайжандык балбандар бул турнирде жакшы жыйынтыкты көрсөтүп жаткан, бирок ал жерде азыр жеңишти тартырып койду. Бул жерде 1 упай. Жок, упай жок. Себеби дегенде тизелеп туруп килемдин сыртына чыкты. Ошол себептен упай жок. Ага чейин азербайжандык Агустин Алехандро кытайлык Бек Жаттай аттуу Кытай балбанын 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп алган. Челлендж. Демек, челленджти бул жерде аргентиналык машыктыруучу алды. Анын пикиринде эмне болду? 2-1 эмес 2 упай бериш керек деген ойдо окшойт. Эми челлендж биздин пайдага чечилет деген жакшы ойлор бар. Эгерде чечилсе, 1 упай Алибек Осмоновго жазылат да, эсеп сандары теңелет. Жана бул жарым финалдык күрөштөрдөн кийин албетте көңүл жубатчу беттештер дагы орундалат. Андан кийин гана саат 18:00 финалдык күрөштөр башталат. Челлендж жеңилди. Челлендж жеңилди. 1 упай Алибек Осмоновго берилиши шарт. Эсеп 3-3. Эсеп 3-3 жана акыркы упай биздин балбанга берилгендиги үчүн алдыда азыр Алибек Осмонов. Мына ушундай. Абал кайрадан биз үчүн жакшы тарапка өзгөрүлдү. Please welcome 74 kilo contest semi-final. In red representing Tajikistan, Magomed Yevroy. In blue from Azerbaijan. Дестрибац той келдикке барып азыр 1-номер менен иштеп жатат. Алибек Осмонов бир аз бой узунураак ошо Дестрибацтын
иштеш керек. Азыр пассив берип коюу дагы толук мүмкүн. Айылбек Осмонов бу кайрадан бутка кирүү аракети ишке ашпады. Ортодогу айырма дээрлик жок. Ортодо айырма болгондо акыркы упай артыкчылыгында гана Айылбек Осмонов алды да, ошол себептен бир упайда тарттырып жибере турган болсо дагы ай бутка кирген, андан дагы мыкты деңгээлде коргонуп каршы чабуулда атаандаштын артына өтүүгө бел байлады. Дестрибац акыркы 25 секундда коргонуп коюш керек. Тыпырчылап алдыга бара жатат Айылбек Осмонов, алданбаш керек. Жазгырып кетүүнүн аракетин көрүүдө. Жана мындай абал акыркы 3 секундда жана Азамат Айылбек Осмонов кайрадан финалда. Буга чейин дагы 57-61-70 килограммда кыргызстандык балбандар финалга чыккан. Эми 65 килограммда дагы кыргызстандык балбан финалда. Азамат Айылбек Осмоновду финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле Икрамжан Хаджимурадов алдыда көңүл жубатчу беттеш өткөрөт. Айылбек Осмонов финалга чыгуу менен гана тим болбостон мекендеши Икрамжан Хаджимурадовго коло байгө үчүн күрөш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берди.